10 февралдан 16 февралга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы аптада жаракат алып калуу коркунучу чоң, андыктан спорттук мелдештерге катышпай, бийикте иштөөдө абайлоо кажет. Көптөн бери чырдашып жүргөн адам менен мамилени калыпка келтиришиңиз ыктымал. Жалкоолонбой жумуштарды артка жылдырбай, жакшы иштесеңиз жыйынтыгы сөзсүз сиз ойлогондой болот. Киреше келери күтүлүүдө. Букачар жылдызы аптанын башында көңүлүңүз бөлүндүү болуп, оюңуз бир жерге топтолбойт. Андыктан курч маселелерди талкуулоодон качыңыз. Аптанын экинчи жарымында кандай кырдаал чыкса да жыйынтыгы сиздин пайдаңызга гана. Ден соолугуңузга кам көрүп, массаж алыңыз, же болбосо тамактануу рационуңузга сөзсүз көңүл буруңуз. Ошондой эле айымдарга спорт залга баруу сунушталат. Кийинки жылдыз белги эгиздер жылдызы. Аптада өнөкөт бел, муун же жүрөк кан тамыры оорулары козголушу мүмкүн. Андыктан суукта жүрбөө, оор иш жасообу врачка текшерүү сунушталат. Айрым бойдоктор сүйүктүүсү менен саякатка же болбосо табият койнунда эс алууну пландашат. Ошондой эле чыгармачылык жана спорт менен алектенгендерди ийгиликтер коштойт. Досуңузга катуу айтып, тарынтып алуудан качыңыз. Бөйөн жылдызы үй бүлө үчүн балдарды тарбиялоодо кыйынчылыктар чыгат. Мүмкүн алар сизди укпай, өз билгенин кылышы мүмкүн. Жазалоо ордуна сүйлөшүп, жүрөк өйүткөн эмне маселеси бар экенин угуп түшүнүүгө аракет кылыңыз. Айрымдар үй же унаага байланыштуу документтерди бүтүрүү менен алектенет. Жакындарыңыз жагымдуу сюрприз тартуулайт. Кийинки жылдыз белги арстан жылдызы. Үйдө чыр чыгат. Бул бир маселелерди чечүүдө ата-энеңиз менен сиздин көз караштар дал келбегендигинен улам чыгышы мүмкүн. Үйдө бир нече күн азыраак болсоңуз эле абал жөнгө салынат. Апта окууга, достор менен жолугушууга, бир жактарга барып келүүгө аябагандай ыңгайлуу. Аптада бир туугандарга кам көрүп, аларга бир буюм алып беришиңиз дагы күтүлүүдө. Бикеш жылдызы аптада айрымдар каржылык кыйынчылыкка туш келип, жакындарынан жардам сурашат. Айрымдар өзү тууралуу ушакты кимдер таратып жүргөнүн так билип, ал адам менен көзмө-көз сүйлөшүүгө жетет. Апта негизинен жан дүйнөнү байытууга, жаңы таанышуулар болот. Ошондой эле апта акырында чакан белек алышыңыз күтүлүүдө. Алыстагы таанышыңыз сизге кабар берет. Кийинки жылдыз белги тараза жылдызы. Жумуштарды убагында бүтүрүп, үйдөгүлөргө убакыт табасыз. Балдарды циркке же башка жактарга алып барып эс алдырууну пландайсыз. Эски таанышыңыз бир иштерди бүтүрүүнү сизден суранат. Жардам бериңиз сөзсүз түрдө. Айрымдардын үйүндө жер тилкеси же болбосо унаа сатып алуу, ага акча топтоо маселеси кайрадан көтөрүлөт. Чаян жылдызы. Иштин көптүгү кийинки кездерде болуп жаткан окуялар сизди чарчатканын сезесиз. Андыктан жалгыз отуруп баарын анализдеп, жан дүйнө салмагын калыпка келтирүүгө аракет кылыңыз. Достордун бири чогуу бир иштерди бүтүрүп, акчага ээ болууну сунуштайт. Үйдөгүлөргө берген убадаңызга туруп, аларга белек алып беришиңиз дагы күтүлүүдө. Кийинки жылдыз белги жаачы жылдызы. Жумушта жетекчилик улам бир милдетти жүктөйт. Айтышпай, кырдаалга жараша болуу кажет. Ошондой эле адамдардын баарына ишенүүгө болбой тургандыгын бир окуядан улам өзүңүз байкап калышыңыз ыктымал. Өмүрүңүздө коркунуч туулбашы үчүн караңгыда, тааныш эмес жерден алыс болуңуз. Текечер жылдызы апта материалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, кандайдыр бир иш-чараларга катышып, өзүңүздү көрсөтүүгө ыңгайлуу. Иште жумуш менен алектенип, жеке жашоого байланыштуу маселени бош убакытта чечиңиз. Максатка умтулуу үчүн албетте бардык жакшы сапаттарыңызды жетекчиликке көрсөтүңүз. Болгону акчаны акыл менен коротууну гана үйрөнүшүңүз керек. Кийинки жылдыз белги суукуяр жылдызы. Пландаган ишти өз убагында аткаруу үчүн тоскоолдуктар дагы жаралып калышы ыктымал, бут тосуулар дагы болот. Жакындарыңыздын кеңешин угуңуз, ошондо кирешеңиз көбүрөөк болот. Бирөөлөр сизди таасирдүү адам менен тааныштырып, ал келечекте сизге жакшы жол көрсөтүшү күтүлүүдө. Жеке жашоого келсек, апта сизди сүйүүдөн жолдуу кылат. Соңку жылдыз белги балыктар жылдызы. Көп иштеп, көп акча таба баштайсыз. Коомдук жайларда, ошондой эле башка документ иштерине байланыштуу нерселердин баарында мыйзам эрежелерин сөзсүз түрдө сактаңыз. Жагымсыз окуяга кабылуу коркунучу бар. Кандай болгон күндө да өзүңүздүн укугуңузду коргоого жетишиңиз. Бир иштер менен туугандардыкына барууга туура келет. Ал жактан көп жаңылыктарды угасыз. Сиздер 10 февралдан 16 февралга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Нурманбетова тааныштырдым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.